Salмасыз ба математика бөлімді қайсы темалар бойынша кеңеш бере аласыз? Салам достар, біз ақырындап баштайбыз. Азыр кайрадан кийинки 6 сертификат ээси Кыргызстан 4-чү, тагыраагы 4-чү эмес, 231 балл алган, тагыраагы 230 балл алган Жалбат Курманбек Батыр лицейинин бүтүрүүчүсү Эржигит Ултунбек менен бүгүнкү кандайсы маек курмакчыбыз. Ошого азыр Тыныбектин киришин күтүүдөбүз. Эгерде кирсе, баштай беребиз. Силердин жазган сурооңор боюнча баарын кабыл алганбыз. Бул жака суроолор жазылып алынган. Ошолор боюнча прямой эфирде деле силер суроолоңорду берсеңер болот. Аларды деле эске алабыз. Тыныбекти күтө беребиз. Тыныбек киргенче мен кайрадан эле Энжан тууралуу бир аз маалымат берип өтөйүн. Энген бул жакында эле түзүлгөн биздин уюм десек болот. Буюрса, ишенебиз келечеги кең, себептен мындай силерге жардам берип, болушунча силер сыяктуу абитуриенттерге жардам берген аракет кылабыз. Чет өлкөгө бир эле ОРТ боюнча эмес, чет өлкөгө чыгуу боюнча деле силер айткан мисалы чет өлкөлүк неме конкурстун жыйынтыгы боюнча админдер билет, жакын арада чыгып калыш керек, акыркы 2-3 күндө. Америка дагы биздин достор менен деле кандайсы байланыш түзгөнгө аракет кылып атабыз. Алар деле бошогон күнү бир күн силерге Америкага кантип тапшыруу керек, кайсыл экзамендердин пайдасы тиет, кайсыл университеттер жакшы экендиги жөнүндө маалымат берет. Жана бизде Эржигит Ултунбек келди. Тыныбекти кошсок. Тыныбек, бизге мүмкүн запрос чыштайсың. Анда Тыныбекти күтө бергенчибиз. Assalamu alaikum. Интернеттин же сенде же менде жакшы эмес сыяктуу. Кимибизде? Менде окшойт. Жо менде окшойт. Окей. Баштай берели. Кутман кеч. Макул. Биринчи бир аз өзүң жөнүндө маалымат берип өт, анан суроолорго өтө берели. Менин атым Эржигит Ултунбек. Мен азыркы учурда Ала Тоо университетинин медицина факультетинин 1-курсунда окуп жатам. Мен Курманбек Батыр атындагы Жалбат лицейинин 2009 бүтүрүүчүсүмүн. Көп билген эле. Алтын сертификаттын ээсимин 230 балл менен. Жакшы. Өзүңдү мактап өттүң, Айтып өттүм. Анда баштайлы. Саламатсызбы дейт, математика бөлүмүндө кайсыл темалар боюнча басымдуураак суроолор келет дейт. Математика бөлүмүнөн негизинен 11-класстын темалары негизинен көп кездешпейт, жана 9, 10-класстын темаларынын басымдуу суроолор ошол темалардан келет. Мисалы 9-класстын темалары тамырлар, даражалар деген темаларда көбүрөөк суроо келет, жана пропорцияларда жазма суроолор көп келет. Окей, кийинкиси. Мен оюмча бул суроо толук эмес, бирок медицина боюнча болуп атат окшойт. ОРТдан химия бөлүгүн тапшырбаса, медицинага окуй албай калабызбы дейт. Эгерде Ала Тоо университети жөнүндө болсо, ооба. Анткени медицина бөлүмүнө тапшыруу үчүн негизги тесттен 110 балл минимум,
химия биологиядан 60 балдан минимум сөзсүз тапшыруу керек. Ал эми химия тапшырбай койсо анда медицина бөлүмүнө албайт. Менин билишим боюнча деле ошондой. Урматтуу достор, биология жана химия бөлүгүн тапшырып, анан медицина факультетине өтө аласыңар же болбосо мед академияга окуй аласыңар. Эгерде медицина тармагында иш алып барам десеңер. Медицина тармагынын кайсыл түрүн кеңеш бере аласыз дейт. Азыр актуалдуу кесип деп типа дейт. Мисалы, ушул мисалы же хирургбу, стоматологбу, кайсынысы актуалдуу? Дагы авторитети жогору дейт. Албетте хирургия бул медицинада өзүнүн негизги ролу чоң. Анткени хирургияда бул операция жасалат жана ошо менен адамдын көп өмүрлөрү хирургия бөлүмүндө сакталат. Азыркы учурда эң көп хирургиядан басымдуу бөлүктөрү кардиохирургия жана нейрохирургия эң кыйын жана эң керектүү бөлүмдөрү. Ушул эки бөлүм Кыргызстанда өнүксө өтө жакшы болот эле жана ушуларды сунуштайт элем. Демек, азыркы учурдагы популярдуулар ушул хирургия бөлүгү, хирургия тармагы. Мен ушинтип ойлойм. Дагы психология тармагы да. Кайсыл түрүн кеңеш бере аласыз дегенде мүмкүн бул айлык жагына басым жасап ататтыр. Ал жагына алып караганда деле хирургтардыкы жогору деп айта алам. Эң жогору ошолор алат. Операция үчүн дагы өзүнүн стажы менен эме болгон. Стажына карап операция кылгандыгы үчүн дагы жогору алат да ошолор. Анда эмне дейт кийинкиси 5 жылдыкта ОРТ канча балл болуш керек? Жана предметтик тестте канча? Бул боюнча медицина тармагы боюнча айтып атат. Дагы эле. Негизинен айтып өткөндөй эле, негизги тест минимум 110 балл, химия биологиядан минимум 60 балл. 60 баллдан медицина тармагы үчүн. Ала Тоо университетинде контракт канча? Эми биз медицина тармагы боюнча сөз кылалы. Медицина тармагы, медицина факультети. $3000 контракт. Бирок жеңилдиктер болот, Ооба. Жеңилдиктер боюнча маалымат берип өтсөң жакшы болот. Жеңилдиктер боюнча алган орто балдарына жараша жеңилдиктер берилет жана республика боюнча олимпиадага катышкан жетишкендиктер үчүн да жеңилдиктер берилет. Жыл сайын айтылгандай эле, республиканын 11 класста республикадан 1-орун, химия биологиядан 1-орунга ээлешсе, булар 100% бекер алынат. Ал эми 10 классында 10 классында химия биологиядан 1 болсо 75% болуш керек эле. Жана орто балл боюнча жеңилдиктерди айта кетсем, 200 балдан жогоруна 75 болуш керек эле. Жок. 200 балдан жогору 50% болуш керек. 180ден жогору 180ден жогору. Ала Тоонун жалпы эле башка бөлүмдөрүнө да неме алат. Ушундай болот. 180. King's ЖРТга окуу жана түшүнүү боюнча кантип даярдангансыз, эмнелерди окугансыз? Кыргыз тилинде. Мүмкүн болсо кыргыз тилинде айтып өтсөңүз. Кыргыз тили боюнча. Кыргыз тилинде китеп, бар эле китеп окуган көп пайдасы тиет дейт. Анткени бир жагынан тез окуйсуң, жана ошол алынган информацияны тез түшүнүүгө жардам берет. Көп китеп окууну сунуштайт элем, бирок азыр аз убакыт калган жараша көп журнал окууну сунуштайт элем. Анткени көп тексттер илимий публицистикалык жана илимий популярдуу тексттер келгендиги үчүн аларды түшүнүү жана ал жерде терминдерди түшүнүп, негизги ойду чыгарууда журналдарды окусаңар көп пайдасы тиет. Кийинки суроого мен жооп берип өтө берейин. Ала Тоо университетинде ооба бюджет бар, ал үчүн алтын сертификат алыш керек. Кийинки суроо, ОРТ биология, химия кантип даярданам? Дээрлик даярдыгым жок. Биология, химия негизинен
такыр дайрылык жок болсо башынан баштап кетүү кыйынга турат, анткени экөө тең өтө чоң предмет. Бирок эгер так орто жөнүндө даярданууну сурап жатсаңар, химиядан 9-10 класстын темасын кайталоо өтө чоң пайдасын берет, жана биологиядан 8 класстан баштап 8, 10, 11 9-дукуна мен көп көрбөдүм. ЖРТ кантип жакшы жана эффективдүү даярданса болот? Так жооп бере албайм, бирок мен өзүм даярданган жөнүндө айтып өтөйүн. Мен жумасына бөлүп план коюп туруп даярданат элем. Анткени жумасына ушунча тестти же ушунча бөлүмдү бүтүрүшүм керек деп жумасына алат элем. Ал эми күнүнө алганына кыйналып калат элем. Анткени бир күндө сен өзүңө күтүлбөгөн иштер же башка нерселер чыгып калышы мүмкүн. Көйгөйлөр чыгып калышы мүмкүн. Ошол үчүн күнүнө пландоо мен үчүн кыйынга турган. Ошо жумасына бүтүрүү үчүн мындай убакыт тапсаң болот да. Жумасына. Окей, айта бер, толук. Жумасына мисалы үчүн өтө деле көп алуунун кереги жок, бирок жумасына бүтүрөм деген нерсени бүтүрүшүң керек жана кийинки жума эчтекени калтырбауга аракет кылуу керек. ЖРТда геометриялык суроолор келеби дейт, ооба келет. Геометрияны да карашыңар керек. Арнольд Шварценеггерге окшош экенсиз дейт. ОРТга даярдоочу курстарга бардыңыз беле? Сен да, конечно. Курстарга жок, курстарга барган эмесмин. Лицейде эле даярдангам. Лицейде негизги тестке лицейде эжекелер даярдашкан, ал эми химия биологияга курстар лицейде эле болгон эмес. Өзүм даярдангам десем болот. Сапат камп боюнчачы деп коеюнбу? Жакшы. Кантип өтүш керек? Чын эле тааныш керекпи дейт КГМага? Контракт канча, эмне кылып дейт. КГМ жөнүндө маалыматың барбы сен? КГМ жөнүндө так маалымат, көп маалымат айтып бере албайм, бирок сөзсүз тааныш кереги жок деп билем. Анткени мен менен чогуу окугандар деле КГМ өтүштү жана алар деле бюджетке тапшырышты. КГМдан негизги тестти химия биологияны кошот жана ошол менен бюджеттик орундарга жыл сайын бюджеттик орундар болот жана ошого жараша ким эң көп балл болсо ошого жараша тизилет. Бюджеттик орунга ээлешкендер ошо бюджетте окуй берет. Достор, мындай да, негизинен мен дагы мисалы КГМда тааныштарым бар. Ал жакта контракт деп угам, бирок бюджетте окугандар, кандай десем, бюджетте окугандар деле бар менин тааныштарымдан. Ал эч кандай таанышсыз эле кирди, жана ошого таанышыңар жок. Эгерде билимиңер болсо, анда КГМга өтүүгө шансыңар бар. Бул жакта кийинки суроо, саламатсызбы? Аутса университети боюнча маалымат бере кетсеңиздер, Аутса университети боюнча кийинки кандай десем, кийинки видеодо болот, кийинки прямойдо. Лицеистерге Алтоо университетинде жеңилдиктер барбы? Ооба, эч кандай, мисалы 110 баллдан эле өтүп калсаң, анда 25%га чейин жеңилдик бар. Мен билишим боюнча, Алтоонун өзүнүн тестинен өтпөй калса кандай болот дейт. Тумек. Кайталап койсоң суроону. Алтоонун өзүнүн тестинен өтпөй калса кандай болот? Алтоонун өзүндө бир эле тест бар киргенде. Бул англис тилин English Proficiency Test. Бул англис тилин деңгээлин текшерүүчү тест. Андан өтпөй калсаң, бир жыл подкурс окуп, англис тилинин деңгээлин көтөрүп, андан кийинки жылдан биринчи курска отуруп улантсаң болот. Мен билишим боюнча деле кийинки суроо, мисалы, Сикомдун Алтоого кирүүдө Сиком сертификаты 15% скидка алып берет деп айтышат, ошол туурабы? Мен билишим боюнча ооба туура, достор. Сиком менен Алтоонун кандайдыр бир деңгээлде байланышы болсо керек эле, ошондуктан 15%га чейин жеңилдик болушу мүмкүн. Эфир сакталат, достор. КГМга тааныш керек эмес дейт, ооба. Эгер алтын сертификат алсаң, химия, биология балдарын карайбы? Жакшы суроо.
эгер алтын сертификат алсаң, анда химия, биология карайбы? ооба, Медакадемия боюнча. сөзсүз Медицина факультети боюнча. медицина Карашат факультетинче ооба, сөзсүз карайт. Эч жок дегенде минимум 60тан өтүш керек. Эгер да өтпөй болсо, алтын сертификат алсаң дагы, анда медицина бөлүмүнө тапшыра албайсың. Билишим боюнча. Түшүнүктүү. Аналогияны жакшы иштеш үчүн кандай кеңештерди айтасыз? Кыргыз тилинде басым жасап айтып өтүп кетейин. Бардын аналогия өзү эки сөз ортосундагы байланышты табуу негизинен баары эле билгендей эле. Жана бул жерден канчалык көп байланыш тапсаң, ошончолук жакшы деп айтат, бирок эң негизги байланышты таап туруп, табууну мен сунуштайт элем. Бир эле байланышты, бирок негизгисин. Андан кийин көп сөз үйрөнүүнү сунуштайт элем. Анткени кээде көбүнчө бир сөз билбей калгандан бир суроону ката кетиресиң же билбей каласың. Анан айла жоктон болжолдоп белгилөөгө туура келип калат. Бул суроо мени да кызыктырды Тыныбек. Чындап эле неге, мисалы, КГМга эмес, Ала Тоо университетине тапшырдың? Эмне үчүн? Негизги себеби Ала Тоо университетинде окуу англис тилинде болгондугу үчүн деп айта алам. Анткени КГМнын окуу деңгээли, экөөнүн окуу деңгээли бирдей эле деп угам. Баарын эле уктум. Көп эле мага сунушташты. Бир менин тааныштарым көбү ага эжекелер, ата энем, андан чоңураак тааныштарым сунушташты. КГМны сунушташты, Ала Тоону сунушташты. Ойлонуп мен Ала Тоону тандадым. Негизгилеринин себептеринин бири англис тилинен окутканы болду. Жана экинчиси, ал жерде USMLE деген экзаменге даярданууга мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк. Бирок КГМда деле бул экзаменге даярдануучулар бар. Жана даярданып тапшыргандар да бар. Мени кызыктырган суроо да. Мен Ала Тоо университетин көргөнү барганымда, ошол медицина факультети боюнча маалымат берип атып, бирөө айткан. Жакында биз медицина факультетинин жанына Ала Тоонун өзүнүн больницасын куралы деп атабыз. Ооруканасын деген. Ошонун канчалык тең эле чындыгы бар? Ошондой болуп атабы? Ооба. Ала Тоонун медицина факультетинин жанында бош здание бар. Жана ал жерде курулуш иштерин мен барганга чейин башташкан экен, бирок азыр уланта элек. Бул жыл жазында улантмак, бирок карантинге байланыштуу көп иштер токтоп калды деп уктум. Жана жакынкы ушул жылдан баштап улантып башташмак, бирок токтоп калды. Жана адашпасам жакынкы 5 же 4 жыл ичинде куруп бүтүрөбүз деп вада беришкен ушул окуу жылдын башында. Менин кийинки суроо дейт, химия жана биология боюнча канча балл алгансың? Кайталап койсоң жакшы болбой калды. Химия жана биология бөлүмдөрү боюнча канча балл алдың эле? Химия бир аз унутуп калыптын. Адашпасам химиядан 120, биологиядан 94 болуш керек. Демек сен деле биздей эле адамсың, э? Эмне үчүн медицина? Биздин Гүлшаданын суроо, эмне үчүн медицина? Кичинекей окуя айта кетсем, мен Ала Тоо университетине тапшырганда, медицинаны тандаганда бүт досторум жана бүт Ала Тоо университети сурап чыкты окшойт бул суроону. Айтарым, медицинаға мен айтарым өтө кызыкпайм. Бул чындык. Жаш маалымда доктор боло турам деген ниеттерим жок эле. Бирок медицинанын салыштырып карап көрсөм, салыштырмалуу караганда көп немелердин мындай мен өзүм мындай пайдалуу жактарын көбүрөөк таптым. Мисалы үчүн оң жактарын медицинанын. Кийин өзүм карьераны кантип курам, өзүм болочок жашоомду элестеткенде өзүм доктор катары мындай жакшы адам катары көрө алдым. Так көрө алдым.
доктор болушума мындай өзүм көзүм жетти дегендей. Ошол үчүн медицинаны тандадым. Достор, жакын арада мен дагы бул жактан түз эфирге чыккан аракет кылам. Анан ошол убакта мен жөнүндө суроолор сурасаңар, жооп бергенге аракет кылайын да. Азыр Тыныбек Байкеңерден суроолорду сураганга аракет кылып калгыла. Мага эч ким ишенбегенде өзүмө болгон ишеничим дагы жоголуп кетет дейт да. Анан ошого кантип, кандай кеңеш бересиз? Мен Кеңеш берүү кыйын, анткени мисалы үчүн эч ким ишенбей калганда сен өзүң деле мисалы үчүн өзүң деле туура эмес иш кылып жатканыңды сезе баштайсың да. Сага эч ким ишенбей баштагандачы бул ишим туурабы туура эмеспи деп мындай өзүңөн өзүң сомнение кармай баштайсың. Бирок буну жеңүү үчүн биринчиден айтарым сен туура иш кылып атканыңды толугу менен билишиң, толугу менен ишенишиң керек. Жана эч ким ишенбесе да өзүңө ишенишиң керек. Жана дагы бир пайдалуу нерсе бар. Мисалы үчүн ыраазычылык дептери деп бир досум айткан. Ар бир бар нерсеңе ыраазычылык билдирип, жана ар бир кылган нерсеңе өзүңө ыраазычылык билдирип, жана өзүңө рахмат айтып дептерге жазып, же ошентип күнүнө өзүңө убакыт бөлсөң, ошо менен сен өзүңө болгон ишенимди арттыра аласың деп айта алам. Окей, ошондой кылабыз, аракет кылалы эми. Суроолор өтө татаал болгон эмеспи? Эми мен дагы бияктан жакшы суроолор тандап алганга аракет кылып атам, Тыныбек. Жертнан 200 балл алуу үчүн кандай стратегиялар дейт. Эмне кылып даярдансам болот? Болгону 1 ай калды, 25 эле күн калды. Ошого кандай кылсам болот? Азыркы деңгээлди билбеген үчүн так айта албайм, бирок 200 балдан жогору алыш үчүн стратегиялары, мисалы үчүн, эгерде математикадан өтө эле жакшы болбосо, анда 200 балл алышыңа баары шансың бар. Анткени кыргыз тилден баарыбыз билгендей эле кыргыз тил бөлүмүндө көбүрөөк балл берилет. Жана ошол кыргыз тил сабагын өзүң өнүктүрүп, geliştirip жана математикадан 9-8 класстын темаларын кайталап туруп, базовый уровень менен 200дөн көп балл алсаң болот. Эгерде математика өтө жакшы болсо, Ала Тоо университетине тапшыруу үчүн TOEFL керекпи дейт. Анан сен TOEFLдан канча балл алдың? Эгер TOEFL тапшырган болсоң. Ала Тоо университетине TOEFL тести зарыл эмес. Зарыл деп суралбайт, бирок эгерде TOEFL тестин тапшырып 60тан өйдө болсо, анда сен English Proficiency тест тапшырбайсың. Англис тил деңгээлин текшерүүчү тестти тапшырбайсың. Биринчи курстан окуп баштай бересиң. Эми мисалы азыр кандай айтат, 200 плюс алуу үчүн кандай стратегиялар деп атат, Мисалы бир күндө канча саат бөлсөк пайдалуураак болот ОЕРТга даярдануу үчүн? Күнүнө бөлүп даярданбаган үчүн айтуу бир аз кыйынга туруп калат, бирок негизинен күнүнө бөлсөң 1,5-2 сааттын арасында убакыт толугу менен кеңири жетет. Анткени күнүнө ушунча убакыттан бөлсөң, бул өтө көп чоң пайда алып келет. Эгерде 1 жыл ичи даярдансаң 10 класстар үчүн. Ал эми жыртыга аз убакыт калганда даярдансаң, күнүнө эч жок дегенде 2 сааттан ашык убакыт бөлүшүң керек. Бөлүшкө туура келип калат. Аз убакыт калганда даярданып баштансаң. Кандай суроолор? Аутса окуу жайы жөнүндө маалымат дейт. Ал маалыматты биз Аутсада окуган студенттер менен байланышсаңар жакшы болот. Аутсада окуган, мисалы, Гүлшада ал жөнүндө маалымат берет да. Стоматологияга бюджет барбы дейт. Эгерде стоматология бөлүмү болсо, мисалы, Ала Тоодо айтып өтсөң, бирок достор, КГМда стоматологияга бюджет жок. Ала Тоодо стоматология бөлүмү жок болгондуктан бюджет да жок. Эми
КГМ сен айтып өттүң, ал жерде да астанада бюджет жок. Башка университеттикин так билбейт экен. Күнүнө канча убакыт бөлүп окуп түшүнүүдү кантип жакшыртса болот дейт. Жана айтып өттү, журнал окугула достор, акыркы бир айда көбүрөөк журнал окугула. Дагы суроолор. ОРТ биология. Ала Тоо университетинде контракт канча? Азыр Ала Тоодо окуган бир менин группалашым жазып өттү. 2020-жылга контракт $150 кымбаттаптыр, жана 2020-жылга $3150 түзөт экен. Эми мындай суроолорго өтө эле, мындай кылалы. Унутуп калдым. Акыркы пробныйда ОРТнан мурун канча балл алдык эле? Адашпасам 198 деп келсе керек эле. Бул сомон болуш керек. Эң акыркы пробный. Эң акыркы бул мартта тапшырган сомон тести болуш керек. Менин билишим боюнча сен күздө тапшырганыңда 212 алгансың да. Ошондон кийин кайра түшүп кеттиң, демек. Анда кантип даярдандың? Ал күн 198 алганыман өзүмө өтө таң калдым. Андан кийин өтө маанайым түштү. Бирок ошол маанай түшкөнүм ошол жерден мен кошумча бир мотивация берди деп айта алам. Дем күч берди деп айта алам. Аз убакыт калды, сен ушунча аз алдың. Демек сен аз даярданасың же бирдеке сага жетпей атат деген ой менен мен дагы өзүмө көбүрөөк убакыт бөлдүм. Анан эжекелерден сурап, өзүм ката кетип аткан жерлерди дагы кайталап деңгээлди көтөрдүм десем болот. Хорошо түшүп кеткеним жардам берди деп айта алам. Мисалы, Ала Тоодун аталышы, мисалы International Ала Тоо University ушундай болуп кетет да. Эл аралык деген түшүндүрөт. Мисалы, бул Ала Тоонун диплому кайсыл мамлекеттерге жарайт? Кайсыл мамлекеттерге барып жумуш карай алабыз, кайсыл мамлекеттерде иштей алабыз, же болбосо, мисалы, Кыргызстанда деле канчалык авторитети бар бул дипломдунчу? Ошолорду айтып өтсөң. Тапшырып жатканда мен диплом жөнүндө ойлонбопмун, бирок угушум боюнча Кыргызстанда башка университеттин толугу менен эле кайсыл университет, мисалы КГМада дипломду алсаң деле, Ала Тоонун дипломун алсаң деле, мындай бирдей эле кабыл ала берет. Толугу менен тапшыра аласың Ала Тоонун университетинин диплому менен. Ал эми чет өлкөлөрдө именно медицина бөлүмүнөн тапшырам десең, бул бир гана дипломду карабайт. Бул ар бир өлкөнүн өзүнүн кабыл алуучу тесттери болот. Ошолорду тапшырсаң, ошолордон жакшы балл алсаң, ошол менен кабыл ала берет. Мен ошол үмүт менен тапшырам Ала Тоого. Дипломдор менен так маалыматты мен билбейт экенмин. Жакшы. Мындай суроо кылалы биз. Достор, суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла, биз окуйбуз, жооп бергенге аракет кылабыз, жакшыларын алып болушунча. Тыныбектин ошол убактагы мисалы кантип өзүнүн сезимдери жөнүндө эмес, өзүнүн мисалы өзүңөргө пайдалуу маалыматтарды алсаңар жакшы болот деп ойлоймун. Себептенде кандай кылалы, бул жакта биз силерге болушунча пайдалуу маалыматтарды бергенге аракет кылуудабыз. Лицейди бүтүрдүң, маалыматыбыз бар, Курманбек Батыр лицейин. Лицей сага эмне берди? Бул лицеистердин баарына эми прямойдон суроо болуп калсын. Салт катары дейли. Лицей сага эмне берди? Лицейге 7-класста келгенден баштап мен ата-эне менен алыс жашай баштадым, жаңы чөйрөгө аралашып баштадым. Жана лицей мага мындай көп нерсе адаптацияга мүмкүнчүлүк берди да. Бул бир. Лицей мага өтө жакын досторду берди. Ушул досторума ыраазымын, баарына ыраазымын. Көп эле лицеистер ушинтип айтса керек. Лицей мага мындай жашоонун мындай жаңы жактарын көрсөттү. Мисалы үчүн мен мурда мектепте окуп жүргөндө ага эжекелерим менен мындай өтө мындай жакын, мындай агай
окуучу агай мамилеси өтө мындай жакын болушу мүмкүн, мындай жакын болушу мүмкүн эмес деп ойлочумун. Бирок лицейге келгенден кийин мындай өзүм оюмду өзгөрттүм. Жана окуучу менен агай мындай класстан тышкары дагы иш алып барып, мындай көбүрөөк неме болсо болот дегенге ишене баштадым. Бул үчүн мен ыраазымын агайларыма. Кыргызстанда медицина университетин бүтүп кайсы өлкөлөргө ординатор болсо болот дейт. 6-жыл бөлүгү. Анда мындай кылалы, Тынек, жалпы Ала Тоо университети жөнүндө бир аз маалымат берип өт. Урматтуу достор, биз эгерде ушул нерсени каалап аткан болсоңор, келгиле мындай кылалы. Болушунча биз башка университеттер жөнүндө маалымат топтойлу, Кыргызстандагы бардык университеттер жөнүндө жана болушунча силер менен бөлүшкөнгө аракет кылалы. Эгерде ушуну каалап аткан болсоңор, анда бизге дайректке жазгыла. Биз жооп бергенге аракет кылалы, университеттер жөнүндө маалымат бергенде аракет кылып көрөлү. Анда сен Ала Тоо боюнча бир аз маалымат берип өтсөң. Жалпы эле Ала Тоо университети боюнча, ал жактагы атмосфера боюнча, мисалы, ал жактын деле контрагы кымбат, көбүнчө байдын балдары окуйт деген пикир болушу мүмкүн, ой болушу мүмкүн элдин арасында. Ошондуктан кандай дейсиң? Ала Тоодо кандай окуучулар окуйт? Ала Тоо боюнча жалпы маалымат берип өтсөң. Ала Тоо эл аралык университет деп атагандай эле, ал жерден көптөгөн башка улуттун өкүлдөрүн, башка мамлекеттен келген окуучуларды толугу кезиктиресиң. Мен мынчалык көп улутту биринчи Ала Тоодо кезиктирдим. Жана ал жерде толугу менен байдын балдары окуйт дегенге ишене албайм. Анткени Ала Тоодо быйылкы жылкы тааныштарым жана былтыркы жылкы окугандарым көп эле мен мындай билет элем. Жана аларды айта алам, алар окуй турган балдар, өздөрүнүн күчү менен киришкен. Жана кымбат болгон контракт кымбат болсо дагы көбүнчө жеңилдиктер менен окугандар бар. Көп эле жеңилдик менен окушат. 50% же 25% жеңилдиктер менен Ала Тоо университетинде. Эти үчүн ичиндеги атмосфера, Ала Тоонун атмосферасы мага жагат. Анткени ал жерде окууга дагы, оюнга дагы мындай атмосфера түзүп кетсең болот. Айрыкча медицина факультетинин кампусунун немеси жагат, атмосферасы. Эгерде дагы бир акыркы суроолордун бирин берели, Тынек. Эгерде сага биздин абитуриенттер жазса, өзүнүн проблемалары боюнча, химия, биология боюнча кантип даярдануу керек боюнча, ОРТга кандай убакыт бөлүш керек боюнча жазса, сен акыркы бир айда аларга жардам берип, мисалы, дайректтен жооп бере аласыңбы? Ооба, жооп бере алам. Окей. Мага оюм айт. Толуп тур. Оюм айт. Толугалы. Бирок бир күн ичи мындай толук бошой калышы мүмкүн. Жана мындай эгерде 12 сааттан ашып кетсе жооп бере койду деп мындай көңүлөрдү оорутуп албагыла. Анткени мен кээде мындай кыйынчылыктар чыгып мындай камалып калдым. Айылда болгон үчүн ушундай. Тынек, анда эмесе ишиңе ийгилик. Ала Тоону ийгиликтүү бүтүрүп ал, кызыл диплом менен бүтүрүп ал. Ийгилик каалайбыз. Ушунча убактыңды бөлүп бергениңе сага рахмат. Достор, биз бул жигиттин аккаунтун силерге комментарийге калтырабыз, белгилейбиз, же болбосо белгилеп деле койгонбуз. Силер ал жактан кирип, бул жигитке жазгыла, бул жигит жооп берет, ак көңүл жигит деп айтып өтө берейин, тааныйм да себеп дегенде. Анда эмесе достор, бул эфирди сактап коебуз. Тынек, ийгилик досум. Жакшы. Бар. Ийгилик. Бардык абитуриенттерге ийгилик кылайм. Аман бол. Достор, ийгиликке жетүүнүн формуласын унутпайбыз. Дуа жана аракет, дуа жана аракет, дуа жана аракет. Жолы 232-ни кантип алдың дейт, ал окуучуга жооп берип кой. Достор, дуа жана аракетти унутпагыла, силерге ийгилик каалайбыз, абитуриенттерге биз дагы чыкканга аракет кылабыз. Жакын арада дагы прямой эфирлер болот, түз эфирлер болот, ал жака чыкканга аракет кылабыз. Сурооңор болсо калтыргыла, комментарийге жазгыла, дайректке жазгыла, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Биз силер үчүн иштөөбүз. Түбөлүк Энжен деп коем. Прямой эфир сакталат.